Meni суроо мындайча. Мен 2022 жылы күзүндө түш көргөм. Апамдын ак кепинге орошуп, алып чыгып кетип атыптыр. Мен болсо чыгарбай койгон болчумун. Андан кийин 3-4 жума мурун апамды жылдан чыгып алып кайтыш болот экен. Бүгүн болсо апам башка күйөөгө тийиптир. Бирок апам биз менен сүйлөшүп келип кетип турат экен. Эмне кылсам болот? Кыйналдым дейт. Эми түшкө анча мамиле неме кылбайбыз, түш себеби түштү жакшы жооруган адам болбосо, түш кайсыл нерсеге жоорулса, ошол нерсеге болот. Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ошон үчүн түштү жакшы түш көрөсүңбү, жаман түш көрөсүңбү, досторуңа да, душманыңа да айтпай эле кое бер. Эгерде ал жаман жооруган болсо, ошого түшүп калуусу мүмкүн. Ошон үчүн өзүң эле жакшылыкка жооруп кое бер, анан түштүн аркасынан ээрчип алуу жакшы эмес. Себеби бир жакшы бир жооруган адам болсо, түштөн жакшы башараттар берилет негизичи. Бирок түш менен ооруп калсаң жаман. Түшүңдө балкаң, тишиң түшүп калса болду, балдарым өлөт экен деп жүрүп, нерв болуп каласың. Кээ ошого неме баспасак. Ошон үчүн тишке көп эле, түшкө көп эле көңүл бурбай, мындай жакшылыкка жооруп өткөрүп кое берген жакшы иншалла. Менин биринчи күйөөм өтүп кеткен 2 балам бар. Өкмөттөн ошо 2 балама атасы өтүп кеткенине байланыштуу ар ай сайын пенсия алам. Балдарым ыраматтылык күйөөм ата энесинде жүрөт. Алар карап жатышат. Өзүм барып көрүп турам. Өзүм башка турмушка чыккам. Суроо. Ошол 2 баламдын өкмөт тарабынан берилген пенсиясын банкка жыйнап жүрөм. Өздөрү чоңойгондо окууга киргенде иштетет деп. Сурайын дегеним, ошол банкта жыйналып турган балдарымдын акчасынан да зекет беришим керекпи, же бербесем да болобу, ушуну билейин дегем дейт. Эгерде атасынын жанагындай пенсия боло турган болсо, балдарына топтоло берет. Эгерде банкка коюп атканда, банктан депозит жанагындай акча тууй турган эмес, балки ячейка дейби, жөн эле сактап бере турган жерге сактатса дурус болот. Эгерде билбестен туруп депозитке коюп, ал жерден акча туулуп, жанагы акчага кошулуп аткан болсо, бизде азыр бүт документтештирилген убакыт. Кайсыл айылда канча акча түштү, эсептеп, жанагы немесин алса билет. Ошол нерсени садака кылып койгон жакшы болот. Проценттен түшкөн акча жакшы эмес, адал эмес. Ошону балдарга бербеген жакшы. Аны эмне кылат? Кудай жолунда деп садака кылып иш керек да. Билбей кылып алса, анан кийин атайлап барып мен садака кылам деп кредит алып ошондой кылган дурус эмес. Дурус эмес. Кокустан ошол бойдон өлүп кетсе, күнөөкөр болуп калат. Кудайым сактасын. Эми ошол топтолгон акча балдарыңыздын мүлкү боло турган болсо, мүлк кылып ушу балдарымдын акчасы дей турган болсо, эми ошол акчанын баасы зекетке жете турган болсо, анда зекет бериш милдеттүү болот. Аллаху алам.